Шалом, шалом, кандайсыздар? Мир вашему дому дегендей, баарыңарга тынчтык каалайм дейт. Бүгүн адамдын акыбалы жөнүндө бөлүшүп кетким келет. Анткени көп эле кишилер өзүнүн акыбалын билишпейт да. Өздөрүнүн акылына, күчүнө, иштеп аткан ишине, кызматына таянып, жазууда барго, акылмандуулуктун башталышы дейт, Кудайдан коркуу дегендей. Именно спасениянын башталышы адам өзүнүн акыбалын качан толук билип баштаганда ошондо Кудайым ачып берет да. Амин. Мен да бир эки тааныш балдарым бар, ушу видеомду ошолорго бөлүшүп турам, постоянно ошолор көрсүн деп. Анткени алар дагы мен андай эмесмин дейт го, мен андай кылбайм деп. Анан мен аларга айтам, стоп дейм да. Хорошо, сен андай кылбайсың, бирок сен бул ишин кыласың, эртең же бүрсүгүнү. Же болбосо сен мурун кылып келгенсиң десем, анда да мойундалбайт да. Жок, мен андай эмесмин деп. Именно ошондой мен андай эмесмин, мен деп өзүндө актанган кишилер именно ошондой болушат да. Баардыгыбыз ошондойбуз да. Жазуу боюнча адамдын нукура акыбалын без масканын түбүндө жаткан ички дүйнөбүздөн бери Кудайым айтып келген. Ошону мен сөзүм менен бөлүшүп кетейин. Ошон үчүн менин айткан сөздөрүмдү эге ишенбей айткан сөздөрүмдү жазып алгыла, кийин бошогондо кайта өзүңөр изилдеп окуйсуң. Балким мен оюман чыгарып атам, балким мен туура эмес аяттарды ачып окуп атам. Ошон үчүн жазууда айткан ар бир сөзүңө кунт коюп маани бер дейт да. Амин. Мен бүгүн кече жакында бир жакшы окуя болуп кетти. Жумушумда бир келин дагы ишенет экен, ал башка жигин барат экен. Мен бир частный магазинде кассир болуп иштейм, ночто. Экинчи жумушум, экинчими даже үчүнчү десем болот. Анан мен видеомен көргөм же таанып калгам билбейм, иши кылса арт жагыман келип эле, байке сиз да жигиңге барасызбы дейт. Мен да сүйүнүп кетип, барам деп тааныш мындай жакшы эме, ушу именно сөз боюнча. Анан неме, мен сразу таанышкандан кийин эле спасениясын сурап баштадым да, баштасам эле мындай мен үчүн ал мындай таң калыштуу эмес, мен көп уккам, но мен мындай сүйүнгөнүм ал сразу эле жок деди да. Мен да таңтип, шок болуп, менде жок байке, ошону айтып бериңизчи мага дейт го. Анан кайсыңы барасың деп сүйлөшүп антип анан апамды ээрчип барам дейт го. Анан айттым, апаңды ээрчибе, Кудайдын сөзүн ээрчи, анткени апаң сага спасение бербейт, Кудайдын сөзү берет деп мындай максимально колумдан келишинче түшүндүрүп. Анткени жумуштун убагында кассага отурасың, залга чыгасың, киши жокто залга киши очередь болгондо кассага отура калып ушинтип бошобой. Бирок колдон келишинче бөлүшүп бердим. Кичине мен да сүйүнүп калдым. Жакшы. Анткени адам мындай да, адамчы изилденип ичинде уйгу туйгу болгон адам сразу мынтет да, менде жок дейт да, мага айтып берчи, мага эмне кылышым керек деген сыяктуу мындай колун жаят да, менде жок депчи. Анан көп кишилер ушинтип айтсаңчы, баягы гордый, спасениясы жок, ушундай бир эмелер, мындай спасениясы жокторго бул сөз катуу тиет да. Сен кимсиң, мен өзүм билем да, сен ишиң эмне да деп ушундай сөздөр айтат да. Анан лучше жана кызга окшоп моюнга алган эң жакшы да, эң жакшы вариант, эң жеңил вариант ошол да. Ошондо адам ошентип өзүнүн акыбалын, ошо акыбалын билгенде ошо да, өзүнүн акыбалын билип, чын мен киммин, менде жок да, ушуну лучше эме билген кишилер айтып берсинчи мага деп ошолорго кайрылат да. Анан бул эң жакшы да. Амин. Келгиле, ошон үчүн мен ушу эмне айткым келди, ушу жашыруун ишенип, мындай ачык ишенгендер экен да. Мисалы үчүн жанагыска окшоп жашыруун ишенип, күйөөм урушат дейт, кошуналарым уялам дейт, досторум уялам дейт, ошондой эле жашыруун ишенет да. Бизге окшогон ачык ишенгендер спасенный адамдар. Анткени спасенный адам мындай Кудайдын чыныгы, тынчтыгын, чыныгы ырайымын, чыныгы мындай түбөлүк өмүрүнө ээ болгон адам мындай ачык эле ишене берет да. Ачык айтсаң айта бер. Мен деле убагында туугандарым каршы болуп, баптист, анан диниңди сатып кеттиң, анан балекет сатып кеттиң. Мен хорошо, макул, сеники чын деп кулагыма кирип бияма чыгарып койчумун. Анткени аларга мындай теңелип, урушуп эмне керек? Анткени адам Кудайдын тынчтыгына ээ болгондочо уже дүйнө кызыгы жок болуп калат да, кызыксыз. Анткени дүйнө жана сагыз сыяктуу да, чайнап даамы кеткенге ыргып таштайт го, ошондой эле да. Дүйнө бул мындай
дүйнөдөн тынчтык таппайсыңар да. Ушуну айткым келет да. Дүйнө түйшүк берет да. Проблема, түйшүк, оору, сыркоо момундай да. Ошон үчүн келгиле бүгүн ошол тааныш балдарыма да бул видеону салам, алар да көрүшсүн. Чыны нукура адамдын акыбалы кандай экен. Биринчи падышада жакшы сөз бар да, 2:9-да дөөттүн ошо акыркы күнү, ошо өлүп аткан күнүндө ошо уулун чакырып, ошо уулун айтып аткан сөзү да. Чөп үй суктап кетти. Так, мынтет. Сен болсо дейт, аны жазасыз калтырба дейт. Анткени сен акылдуу адамсың. Ага эмне кылышты билесиң. Анын ак чач башын өлгөндөр жаткан жайга канга боеп жөнөт дейт. Каралычы. Адамдын нукура акыбалы. Өлүп бараткан адам ушинтип баласын чакырып эмне дейт? Аны өлтүрүп сал деп атат да. Мынакей. Чыныгы адамдын акыбалы. Амин. Буяка жазып алгам, чтоб унутуп калбайын деп. Жеремия 17:9. Жеремия 17:9-да мынтет. Адамдын жүрөгү өтө анткор дейт. Үтүр. Өтө бузулган үтүр. Аны ким биле алат дейт. Карагылчы мынакей. Адамдын жүрөгү анткор дейт. Ушуну жана досума айтсам, бул мага тиешеси жок дейт го. Ана кимге тиешеси бар? Кошунаңабы? Именно сага дейсиң го. Мен айттым, именно бул сага тиешелүү. Бул баарыбызга тиешелүү. Биринчи очередь мага тиешелүү деп мен өзүм айттым да. Бул менмин, бул да сенсиң десем, жок, мен жүрөгүм бойлуу мени го дейт. Ушундай да. Адам качан өзүнүн күчүнөн, ошо өзүнүн күчүнө таянып, өзүнүн акылына таянып, ошон үчүн Кудайды издебейт да, Кудайга жакындабайт даже. Адам качан жакындайт, качан издейт Кудайды? Ооруганда, билебиз, сыркоогондо, кыйналганда, мурдуна суу жеткенде, анан качан? Дагы бирөөсү бар. Өзүнүн акыбалын билип баштаганда, мынакей. Ушул да кошулат да. Качан адам өзүнүн ким экенин билип баштаганда, ушуну көрсө Машаяк мен үчүн келген турбайбы? Дейт. Ага чейин Машаяктын мага кереги жоктой сыяктуу да, ушуларчы. Мен эмес, мен андай кылбайм деген кишилер ошондой да. Машаяктын аларга кереги жоктой да. Амин. Жеремия 23:10. Анткени жер ойноштук кылгандарга толду. Анткени жер каргыштан улам боздоп турат. Чөлдөгү жайыттар куугурап калды дейт. Алардын максаты дейт, жамандык дейт, үтүр. Көрдүңөрбү? Биздин максат дайыма биздин ичибизде ушундай жамандык турат да, постоянно. Алардын күч кубаты анткорлук дейт. Жана окутуп кеткен, ар бир жүрөк анткор деген биякта демейт. Алардын күч кубаты дейт, анткор дейт. Эмнени билдирип салсам, эмнени талкалап салсам деген сыяктуу да. Ишая 1:4. О күнөөгө баткан эл, мыйзамсыздыктын оор жүгүн тарткан эл, кылмышкердин тукуму дейт. Карачы, кылмышкерлердин тукуму дейт. Бузулган уулдар дейт. Теңирди таштап коюшту. Исраилдин ыйыгын жек көрүп артка бурулуп кетишти дейт. Мынакей чыныгы адамдын акыбалы да. Ушул эле бөлүм 24:5. Ишая 24:5. Ошентип жер үстүндө жашагандар жерди булгашты. Анткени алар мыйзамдарды бузушту. 1. Буйруктарды өзгөртүштү. 2. Түбөлүктүү келишимди бузушту. 3, 4, 5 жана башка мындай сөздөр көп да, аябай. Көрдүңөрбү? Адамчы мындай да. Алдамчы, унутчак, унутуп калабыз, бат эле. Калпычыбыз, сөзүбүзгө турбайбыз, деп эле койчу толтура да. Кудай унутпайт, айткан сөзүндө бекем турат, өзүнүн айткан келишимин бузбайт, үзбөйт, өзгөртпөйт. Биз болсо эмне? Биз дайыма өзгөрүп турабыз да. Дайыма өзгөрүп турабыз. Анткени мындай деген жери бар да, мисалы үчүн мага бир таанышым бир буюм берди, бир акча берди, мисалы акча берди. Анан мага мынтты да, мен эчтеке албайм, бул менден болгон кайрымдуулук болсун сага деп, Кудайдын астында мындай жардам кылып мага берди да. Мен хорошо деп алдым.
Анан бир эки жума өтпөй эле кичине урушуп кеттик. Баягы адам эмне, баягы акчаны мага бер деп атат да. Мына көрдүңбү, адамдын чыныгы сүйүүсү ушул, чыныгы акыбалы ушул мынакей. Мен буга мына таң калбайм, мындай таарынбайм деле, анткени мен жазууну билем да. Жазууну билген адамчы эч качан бирөөгө таарынбайт, анткени мен да ошондоймун дейм да. Мен да бир убакта балким мен эсимден чыгып кеткенде, но мен бир убакта бирөө ошенткендирмин, же болбосо ошентем дагы астыда, ким билет. Бирок да сөз бар да. Баягы адам Кудайдын батасын алам деп берди да турабы, ушу Кудайга ушу бала кыйналып атат деп мага кайрымдуулук кылдыбы? Кудай мага жазууда айткандай сепкениң аласың дейт да, шамал сепсең бороон аласың дегендей, ал мага берди оюнда. Кудай мага башка жагынан көбүрөөк кылып берди. Ушундай бир адамдык эме да булчу. Анан жазууда айткандай сол колуң берсем де оң колуң дейт билбейсиң дегендей, ал мага жакшылык кылды. Эгер ошону айтпай, унчукпай, унутуп койсо, анда жакшы да, анда Кудай ошо адамга батасын бермек да. Жакшы депчи. Бирок ал адам эмне кылды? Баягы кичине урушуп кеткенде акчасын эстеди да, кайта мага бер ушу акчаны деп мага келди да, мисалы. Ал уже бата эмес да, уже бүттү. Кудай андан батасын уже ага эч кандай бата жок. Анткени ал мындай одолжение катары келип өзүнүн берген акчасын кайта алып атат. Батаны именно ошол жана берген кишиге берет, анткени ал унчукпастан, урушпастан, макул берем, хорошо, болгондо берейин, пожалуйста деп мындай жакшы өнүс. Анткени ошондой да. Эгерде жанагы адам мага келип акчамды бер дебей, унчукпай ошону унутуп, кол кагады кылып унутуп калса, Кудай мага чоң кылып атасын деп бермек да. Анысы кандай көрдүңөрбү? Мен ушуну эмне айткым келди? Адамдын нукура акыбалы ушундан да билсек болот да. Ушундай мындай да, адамдык сүйүү бул шарттуу сүйүү да. Сен сүйсөң мен сүйөм, сен берсең мен берем дегендей. Баягы акчаны мен сага берип турам деп жакшы сүйлөп мынтип турушуң керек да. А мен кокус жаман сүйлөп кичине урушуп койсом бүттү да. Уже бул шарттуу көрдүңөрбү? Уже шарттуу сүйүү баягы берген берегимди кайта бер деп атат да. Мына мааниси ошондой да. Адамдын сүйүүсүн да убактылуу десем болот. Шарттуу сүйүү деги эле койчу. Мынтиппи, ар бир жүрөк анткор дейт да. Мен кайдан билем ал мага белекти кандай ой менен берди, туурабы? Балким ал белекти берип башкача бир мамиле менден күттүбү, билбейм, же бир башкача сөз күттүбү. А менден ал нерсе чыкпай койду да. Ошон үчүн кайта эмне келип алып мага бер деп атат да. Бул уже сүйүү эмес да. Бул уже Кудайдын батасы эмес да. Батаны именно ошол берген, ошо алган кишиге берет да Кудай. Эгер ал дагы ызылдабаса, жакшынакай мындай мир менен, мындай тынчтык менен чечсе, анда именно ошо кыйналган кишиге деп берет да. Оймин, ошондой да. Дагы бир жерде бар. Эфесиянын 4:18. Алардын акылы караңгылагандыктан, түркөөлүктөрүнөн жана жүрөктөрүнүн катууланганын айынан Кудайдын жашоосунан четтеп калышкан дейт. Карачы, жүрөктүн дейт катуулангандан дейт. Ар бир жүрөк окуп кеттим, анткор, шүмшүк, желмогуз, бузулган, дейт, катууланган дейт. Биздин жүрөк таш, негизи таш. Эч кандай бир жакшы нерсе жок да. Билбейм, мындай сөз менен жеткире албас да. Именно Кудайдын сөзү гана жетет да. Именно ошо Кудайдын сөзүн окуп берсең, мен өзүмдүн сөзүм менен жеткире албас да. Еврей 3:10 бир жакшы сөз бар да. Ошондуктан мен ал муунга каардана мындай дедим: жүрөктөрү кайра адашат дейт. Карачы. Адашкан жүрөк, анткор жүрөк, бузуку жүрөк, катуу жүрөк деги эле койчу. Толтура экен, көрдүңбү? Адамдын нукура акыбалы ушул да. Кайра адашат дейт да. Алар менин жолдорумду таанып билишкен жок дейт. Амин. Ишая 33:11. 33:11. Силердин боюңарда чөп бар дейт, үтүр. Саман төрөйсүңөр, демиңер от дейт. Ал өзүңөрдү жалмайт дейт кайта. Көрдүңбү? Ар бир демибиз, биздин оозунан чыккан дем дейт, от дейт. Ошол от өзүңөрдү кайта жейт дейт да. Анткени жазууда бар,
өз сөзүң менен акталасың, өз сөзүң менен соттолосуң деп. Ошон үчүн ар бир сөзүбүзгө маани беришибиз керек да. Ар бир бирөөгө бир нерсе сүйлөйсүң, баягысын алдың да. Ошон үчүн жазып айтат, тилиң сенин душманың дейт да. Көрдүңөрбү, адамдын тили кандай. Жаңы Осуятта Римдиктердин бөлүмүндө 3-бөлүмдөн баштап 10-аяттан 18-ге чейин окусаңар, ошол жакта нукура адамдын акыбалы жазылып турат да. Оозуңар калпка толгон дейт. Бутуңар дейт кан төөгө өтө тез дейт. Мындай да, кан төөгө десе обязательно бирөөнү өлтүрүп эмес, антип өлтүрбөсөң дагы оюң менен өлтүрөсүң. Оюң менен күнүгө каласың, күнүгө секунд сайын каласың күнүгө. Омин. Өткөндө бөлүшүп кеттим. Насаатчы 24:9-да адамдын ою күнөө деп турат. Карачы, биздин оюбуз эле күнөө. Денени унчукпай эле койлу, биякта айтпай эле койлу. Ошон үчүн адамдын нукур акыбалы ушул да. Омин. Жеремия 9:2-де жакшы сөз айтылган да. Жеремия 9:2. Бузулган адамсыңар дейт да. О чөлдө мага кимдир бирөө жолоочулар үчүн баш калкалай турган жай берсе кана дейт. Анда мен өз элимди таштап алардан кетер элем. Анткени алардын баары бузулган адамдар дейт. Караңызчы, баарында бузулган, баардыгыбыз. Жосу бул мага тиешеси эмес, мен кичине бойлуу меним, бул кошунам деп жазып коймок. Сен эле жакшысың деп мага жазып коймок. Айтып, баардыгы бузулган деп, баардыгыбыз бузулганбыз да. Ишенимсиздердин тобу дейт да, мынакей. Чыныгы нукура адам акыбалы да. Анан дагы бир жерди бөлүшүп кетейинчи. Римдиктер 8:22-де жакшы жер бар да. Римдиктер 8:22. Мынтет да. Анткени жаратылгандын баардыгы ушул убакка чейин дейт, чогуу онтоп үтүп, толго тарткан сыяктуу азап тартып жатканын билебиз дейт. Карачы, бул дүйнө негизи азап тартып атат да. Ушу күнөөнүн айынан, күнөө, жаман иш, бузуку, өзгөрүү, бузуку, көрө албастык жана башка толтур айтып турсаң. Ошонун айынан дейт, даже биздин бул басып аткан жер да кыйналып кетти да. Эски Осуятта бар, эсимден чыгат. Биздин басып аткан жер мааниси ушундай да. Биздин жер дейт, бизди көтөрө албай кыйналып кетти деген жер бар да. Биякта айтат, дүйнө дейт, онтоп атат дейт. Карачы, адамдын нукура акыбалы ушул да. Азыркы биз бул акыркы күн ошо биз Кудайды күтүп туруп, бул спасенныйлар Кудайдын улуу күнүн күтүп аткан кезибизде жана айтып кеттим го, спасенный адам ыйык асман, ыйык жерди күтүп калабыз да. Дене бул ичкенди күтөт, жегенди күтөт, ойногонду күтөт жана башка кетти да. Ошон үчүн да жашыруун ишенип, ачык ишенгенден айырмасы ушул да. Мындай да, мен өзүмө үмүтчүмүн да. Эгер Кудай мага тынчтык берип атса, түбөлүгүмдү берип атса, мен өлө турган өлүммен Иса Машак өлүп атса, анда мен киммин? Кайсы арыңа деп өзүм айтчумун да. Сен кайсы арыңа кыйынсың деп. Сен кайсы арыңа мындай гордыйсың? Сен кайсы арыңа мындай уяласың? Кудайга даңк деп, кутуруп билебейсиңби деп өзүм айтчумун. Спасение алгандан кийинчи, көзүң ачылгандан сен кутуруп билеш керек болчубуз да. Кутуруп демеле. Бул мындай да, акылга сыйбаган нерсе. Муну көп мындай да. Жазууда бар, 1-Коринфянда айтылган, руху жок адамдар муну билишпейт дейт. Руху бар адамдар дейт, муну көрүп билип турат дегендей. Бизде ыйык рух барбы? Ошо биз негизи спасенный адамдар кутуруп билеш керек болчубуз да. Аллилуйя депчи. Уялбастан, тартынбастан, жашырынып, жашыруун ишенбестен. Кудайга да башым кезесиңби, баптист дейсиңби, дей бер. Анткени тынчтыкты мага сен берген жоксуң. Тынчтыкты мага Кудайдын жазуусу берип атат. Иса Машак ошо сен жаман көргөн нерсең ошо мага тынчтык берип атат. Мага түбөлүк өмүр берип атат. Омин, мынакей. Чыныгы ишеним, чыныгы спасение ушул да.
Ышая 13-8. Алардын үрөйү учуп калтырап 10 топ жатышат дейт. Биякта 10 топ дейт. Төрөп жаткан аялдай кыйналып жатышат дейт. Бири бирин таң калуу менен карашат, жүздөрү оттой жанат дейт. Забур 54-3. Мени тыңша, мага кулак сал. Кайгыдан кыйналып 10 топ жатам дейт. Мынакей. Дүйнө 10 топ атканда биякта айтат 10 топ жатам дейт да. Ышая 59-11. Баарыбыз аюулардай бакырып жатабыз. Көгүчкөндөрдөй 10 топ жатабыз дейт. Акыйкаттыкты күтүп жатабыз. Бирок ал жок. Куткарууну күтүп жатабыз. Бирок ал бизден алыс дейт. Мына ошол өзүнүн акыбалын билбей, ишенбестик кылып, өзүнүн акылына, күчүнө таянган кишилерден ошо куткаруу алыс да. Бүттү, ушу менен адамдын акыбалын бөлүшүп кеттим максимально. Менин тааныш балдарым да көрсүн ушуну, тааныш жана чогуу иштеген келиним да көрсүн. Адам өзүнүн ким экенин билсин да. Жакшынакай кийинип алса, жакшынакай боенуп алса эле, жакшынакай болуп алса эле, мен андай эмесмин дешет да. Мен андай кылган эмесмин деп. Жагы жазууда бар, башыңан баштап тамагыңга чейин соо жериң жок дейт. Чаба турган биз нормальный жериң жок дейт да. Чирип калган, ириң баскан дейт да. Оймейм. Кудайдын сөзү. Силерде боюңарда жамандык бар дейт. Боюңарда биздин ичибизде айтат. Силердин боюңарда бузуку бар дейт. Оймейм. Силердин боюңарда жамандык бар дейт. Карагылачы, адамдын нукур акыбалы ушул да. Ошон үчүн мен ушуну баягы чыйпыйым чыгып, баягы күйүп бышып айтканым ушу да. Туура эмес айтып алсам кечирип койгула, катуу тийсе кечирип койгула. Бул чындык сөз да. Мен мындай маска кийип, мындай тача-пача деп айткым келбейт да. Мен беткеле сен ушундайсың, сен спасениең жок. Сен акыбалыңды билип алчы биринчи. Кел жазууну карайбыз деп ушуну айткым келет да. Анан башка жыйынга окшоп далга чаап туруп, брат, ты спасенный, аллилуйя деп мактагым келбейт. Анткени мен спасенныйсың деп чаап койсомчу, ал мага ишенип калат. Жазууга эмес, мага ишенип калат. Тиги брат айтты го деп. Мен тиги куткаруулуң бар деп айтпадыбы мага деп, ал мага ишенип калат да. Мен киммин? Мен киммин? Куткарууну жазуу берет. Мен түбөлүк өмүрдү жазуу берет. Мен бере албайм. Апасы да бере албайт, апамды ичип барам деген. Атасы да бере албайт, тем более. Мен дагы бере албайм. Бир гана Кудайым берет. Оймейм. Ошон үчүн адамдын акыбалы, анан жана неме деп тааныгандар бар. Сен мени соттой бересиң, спасениең жок. Бул соттогонго кирбейт бул. Ананайын, айланып кетейин, секетип кетейин деп бир тааныш эжем бар. Ошто азыр, ошо Ошто бир эжем бар, тоже меникин көрөт. Анан Москвада бир тааныш эжем бар, ал да көрөт да. Ошто эжем ушинтип берет. Сен мени дайыма соттой бересиң, спасениең жок деп тарынат да. Кээде айтам, эжекебай, ананайын, мен сени соттогонго кирбейт бул деген титте жазылгандай. Туура ишеним жолунда жүрүш үчүн мен сизди ашкерлеп, жазуудалар ашкерлеп, айыбын аеосуз айт деген жер бар да. Ошол сөздүн негизинде туура ишенгиле деп атам, эжекебай, спасение туура алгыла деп атам. Мен сизди соттоодо мен киммин дедим. Мен ошо соттогон боюнча дагы бир өзүнчө тема алчы, ал дагы бир күн бөлүшүп берем. Негизи соттогон адамдаргачы мен мынтип айткым келет да. Мисалы мени соттогондор көп да, мени жаман көргөндөр бар, жакшы көргөндөр. Көбүнчө мен жек көрөт болушу керек, билбейм эмнеге. Бул бала дөөдүрөйлү эмнени айтып атат депчи. Көп эле жаңы ондук жөнүндө да бир чыгардым. Ошо ондук жөнүндө айтканда бир эки тааныштарым айтты, бул жаккан жок мага депчи. Бул анткени эмне үчүн жаккан жок? Анткени ондук жөнүндө да кетти да тема.
акча жөнүндө кетип атат, жыйындар банкрот болуп атат, башка жыйын да, бирокчу элдер көрүп угуп атат. Ошон үчүн мен көптөр жек көрөт да. Мейли Кудайга анткени машаякты деле эч ким жакшы көргөн эмес. Машаякты деле куугунтуктап, кубалап, жаман аягы эмне өлтүрүп жандары тынды да, ошондой эле да. Ошон үчүн мен жаман көрө берсин Кудайга. Зато мен чындыкты айткым келет да, чындыкты. Мен ошо соттогон боюнча мынтип айткым келет да. Мени жаман көрөрдүн алдында, соттордун алдында очередке тургула. Очередке туруш керек да. Анткени силердин алдыңарда толту кишилер бар да. Мени жаман көрүп, момтебиз, тиңтебиз деп. Пожалуйста, очередке тургула. Бул биринчи. Экинчиден, очередтен кийин менин соттордун алдында менин бут кийимимди кийип, мен базган издери менен басып, мен көргөн жашоону көрүп, мен жеген тамагымды жеп, ичип, көрүп, баардыгын башынан өткөзүп туруп, анан мага келип айткыла деп айткым келет. Анткени жазууда бар го, жана элде жана ойнош кылган аялды ортого чыгарып таш параңга алабыз дегенде Иса Машах келип туруп эмне дейт? Кимде күнөөсү жок, ким өзүн күнөөлүү эмесмин деп эсептесе, биринчи таш ыргытсын дейт да. Ошондо эмнейт? Эч ким ыргытпайбы. Ошондой эле да. Мен кылган нерсени баарыңар эле кыласыңар, кылдыңар, же болбосо кылып койгонсуңар деп айткым келет да. Ошон үчүн мен басып жүргөн бут кийимимди, менин ботинкемди кийгиле биринчи. Мен баскан издерим менен баскыла, мен жашаган жашоомду жашап көргүлө. Кайда бардым, эмне болду, эмне каяктан жаңылдым, кайсы жерден жыгылдым, кайсы жерден турдум, ошонун баардыгын көрүп туруп, анан мага келгиле. Ошондо силер мени соттой каласыңар деп айткым келет да. Анткени силер да ошондой жаңылгансыңар, силер да мага окшоп жыгылгансыңар, силер да мага окшоп туура эмес кылгансыңар. Аминь. Ошон үчүн келгиле, жазууну билген кишилерчи мындай бири-бирин мындай соттобойбуз. Анткени мен да ошондой адам экенмин деп билип калат да. Көрсө менин акыбалым ушундай турбайбы депчи, мынакей окуп бердим го. Анан ушуну окуп билип туруп, анан мен кантип ушул баланы соттойм? Анткени көрсө мен да ошондой экенмин да деп калат да. Аминь. Чындыгы өзүнүн акыбалын билген адам. Ошон үчүн келгиле бир туугандарым. Машаяк айткандай, сүйүүдөн башка эч нерсе карыз болбогула дейт да. Ошон үчүн бири-бирибизге только сүйүү эле карыз болушубуз керек. Аминь. Только сүйүү эле. Шарттуу сүйүү эмес. Жазуудагыдай сүйүү. Аминь. Аллилуйя.